Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Жебеген самсыга эмнеге акча төлөйт элем дегендей, жасабаганды жасады деп, аткарбаганды аткарганы аракет кылып жатат дегендей куру доомат сөздөрдү айтуу менен биз алдыга эч качан жылбайбыз. Жыйынтык эч качан бийликтин ойлогонундай чыкпайт. Бул боюнча тарых бизге көргөзүп келе жатат. Ушул кетиште кетсек, бийлик менен коомчулуктун ортосундагы ажырым, эки тараптуу пикир келишпестиктердин жоондошу жакшы эмес жыйынтык берип калбайбы дегендей ой жүгүртүшсө адашпайт эле да. Белгилүү публицист, жазуучу Шакир Олжобай деген мырзанын 2 айга убактылуу камакка алынышы түшүнүксүз болуп турат. Коюлуп жаткан айыптар бийликти басып алууга чакырып, башаламандыкты уюштурууга үгүттөп жаткандай деген сөздөр менен кармалып атыптыр. Мен бул кишинин айткан сөздөрүн саресеп салып көрсөм, эч кандай башаламандыкка үндөгөн жерин тапкан жокмун. Ал кишинин айтуусунда тынчтык митингге гана чакырып жатат. Бул ар бир кыргыз улутунун жарандык укугу болуп эсептелет. Эгер биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, конституциянын негизинде иш аракеттерди жасашыбыз керек дей турган болсок, Олжобай Шакир мырзанын айткандарында кылтакка илинчү эч кандай сүйрү иштер жок. Мен бул нерсени так айта алам. Олжобай Шакир мырзанын аракетинде эч кандай кылмыш ишинин кызы да жок. Тынчтык митинг деген бул нормалдуу эле көрүнүш, мыйзамдуу эле көз караш. Бул ар бир кишинин, бийлик болобу же жеке ишкерби же жана башка мекемелер болобу, түздөнүүгө гана багыттайт. Ошон үчүн мен айтат элем, Олжобай Шакир мырза өзүнүн жарандык укугунан пайдаланып, тынчтык митингине чакыргандагысы бул мыйзамдуу болуп эсептелет. Ал киши айткан жок, биз бийликти басып алууга, ошондой эле ызы чуу, чаң тополоң чыгарууга үгүттөйт элем деген маани жок. Ошон үчүн биринчи так изилдеп туруп, анан кылмыш ишин козгоп, камакка алса туура болмок да. Урматтуу кыргызстандыктар, биз ушундай жагдайлар болуп турганда, ким болбосун, ал киши балким сизге душмандыр. Же тескерисинче ал киши менен мамилеңиз жакшыдыр. Же болбосо таптакыр таанышыңыз да жоктур. Ал кишинин ким экенин билбесеңиз дагы, сиз өз позицияңызды мыйзамдарга таянып, беренелерге ыкталып айта турган болсок, бул кишинин жасаган аракеттеринде эч кандай кылмышка тете жагдайлар жок. Бул нерсени биз ачык айтышыбыз керек. Эртеңки күнү ошол айткан сөзүбүзгө жооп бере билгендей болуп, мыйзамдын талаасында гана пикирибизди айтканга укугубуз бар. Ошон үчүн ар кимдин сөзүн карап, ар кимдин артынан ээрчибей, булар ушинтип аткан турбайбы, демек туура жасап атат деген түшүнүктөн арылып туруп, өз алдыбызча ой жүгүртүп, изилдеп, тактап, анан жыйынтык чыгара билсек, эч кандай биз адашпайбыз. Болгону чыныгы кыргыздын атуулу катары чындыкты гана айта билсек, бул ар тараптан адилеттүүлүк гана болуп эсептелет. Чоң рахмат. Бар болуңуздар.